Унааларды кайрадан каттоодон өткөрүүгө алынуучу баа төмөндөдү. Бул Таза коом программасын ишке ашыруунун алкагында жүрүп жатат. Унааларды кайра каттоонун процедуралары, баалары тууралуу алдыда сөз кылабыз. Биздин суроолорго унаа каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо департаментинин директорунун орун басары Усейин Касымалиев жооп берет. Дагы бир жолу саламатсызбы? Ушул авто унааларды кайрадан каттоодон өткөрүү демилгеси эмнеден улам көтөрүлдү? Кандай зарылчылыктан улам пайда болду? Эми биринчиден айтып кетсек, өзүңүздөр билгендей, мурун биз көбүнчө эле биздин жарандарыбыз ишеним кат менен унааларды алып келген. Анткени баягы ишеним кат аябай оңой жол менен алынат. Андан тышкары бул баасы дагы арзан. Мисалы эми айтып кетсек, ишеним кат бир 700 сомдон 1,5 миң сомго чейин эле болуп атат. Унааны кайра каттоодон өткөрүш азыркы күндө бир 2,5 миң сомдон 5 миң сомдон бааны талап кылып атат да. Ошого байланыштуу көп жарандарыбыз ишеним кат алып келип атат. Бирок ишеним каттын көп терс жерлери пайда болуп атат да. Бул баягы жана сатуучуга да, сатып алуучуга да көп терс өзүнүн көрсөтүктөрүн көрсөтүп атат. Анткени азыркы күндө ишеним кат менен мисалы алып аткан жаран ал билбей атат. Бул автоунаа камакта турабы же залогдо турабы, күрөөдө турабы, ошолорун билбей эле баягы алып атат. Андан тышкары кийин келгенде баягы банктар же эми жанагы микрофинансовый организациялар келип ага өзүнүн дооматын коюп атат да. Сатып ийе турган адамга болсо кандай болуп атат? Ал баягы сатып ийгени менен ойлоп атат, менден жоопкерчиликтин баары кетти, мен бүттү сатып ийдим бул деп. Жок, андай эмес. Биздин мыйзам негизинде ишеним кат менен бергени менен ал жөн эле ишеним эле кат берип койду, бирок автотранспорттун ээси катары кала берет. Жоопкерчилик ал мурунку ээсинде калат. Мисалы, ал автотранспорт менен бир кандай бир жанагындай кылмыш иштери болсо, же кандай бир жол кырсыктары болсо, бүт жоопкерчиликтин баары ошо ээсинин мойнунда болот да. Андан тышкары азыркы күндө жанагы Таза коом программасынын акылдуу шаар долбоору кирип калса, мисалы азыркы күндө штрафтар, айып пулдар, андан тышкары салыктардын баары ээсинин дарегине келет да. Ошого байланыштуу биз жылдын аягында да социалдык роликтер чыгарып, ушу кайра каттоо демилгесин көтөрдүк элек да. Ушу тарифтер төмөндөдү деп атабыз. Канчага төмөндөдү? Канча пайызга? Орто эсеп менен канча болот? Эми бул жанагы жеңилдетилген шарт деп атабыз. Эми бул негизи 2017 жылдын август айында токтом кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен комплекстүү иш-чаралар боюнча план кабыл алынган да. Жол коопсуздугунун комплекстүү иш-чаралары боюнча план кабыл алынган. Ошол план менен, токтом менен мамлекеттик каттоо кызматына тапшырма берилген. Ошо жеңилдетип, анан керек болсо могу жанагы ишеним каттын баасынан да төмөндөткөн жагын ойлоп карап чыгып, долбоор киргизгиле деп. Ошол тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн долбоорунун иштетилип чыгып, азыркы күндө Юстиция министрлигине киргизди. Юстиция министрлигине каралып жатат, өзүнүн процедурасы менен. Ал иш долбоор күчүнө кирип калса, мисалы азыркы күндө мына орточо среднестатистический деп коебуз, бир эки объемдогу жылы бир 2005 жылкы машинени алсак, ал бир 3,5 миңдин тегерегинде катталып атса азыркы күндө. Эгер ошол долбоор күчүнө кирип калса, бул бир 560-600 сомго чейин болгондой жолун карап атабыз да. Демек, абдан эле төмөн баада болот экен да. Ушу унааларды каттоо жеңилдетилген каттоонун дагы бир канчалык бир мөөнөт коюлду да, ал ар дайым эмес, 1 айбы 2 айдын ичинде каттап бүтүш керек деген. Долбоордун негизинде биз 3 ай деп коюп атабыз, азыркы баштапкы эмеде, андан ары да көрсөтөт деп атабыз. Бул жеңилдетилген каттоо кайсы айда, кайсы числолордо башталып калышы мүмкүн? Эми бул биздин премьер-министрдин көзөмөлүндө тургандан кийин жана ошондой эле токтом менен тапшырма болгондон кийин биз ойлойбуз, эртерээк эле күчүнө кирет. Могу 1-марттарда чыгып калса деген план болуп атат да. Бүгүнкү күндө ушу сиздерде канча унаа өлкө боюнча каттоодо турат? Бүгүнкү күндө мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук базасынын негизинде бир 1 миллион 100 миңге жакын автоунаа каттоодо турат. Анын азыркы күндө эми мындай болжол менен айтканда бир 60% ошо жана ишеним кат менен жүрөт да. Анткени бул болжол менен айтып аткан себеби 2012 жылы өзүңүздөр билгендей ишеним каттардын каттоосу жокко чыгарылган да. Азыркы күндө ишеним каттар каттоодон өткөн жок.
Мына мындай да бир чоң маселе көйгөй бар да биздин өлкөдө. Айрым жарандар унааны сатып алат, анан ал унаанын ээси чет өлкөгө чыгып кетет туруктуу жашоо үчүн. Мисалы Германияга кетип калгандар бар, Россияга кетип калгандар бар. Анан ээсин таппай баягы жүргөн жарандар көп да. Алар эмне кылыш керек, кимге кайрылыш керек? Алардын андан аркы тагдыры эмне болот? Албетте эң туура айтасыз. Ушул кесепеттердин негизинде, ушул жарандардын кайрылуусунун негизинде биз ушу кайра каттоо демилгесин кайра көтөрүп айтып атабыз. Жарандарыбызга түшүнүктүү иштерин жүргүзүп, өзүңүздөр билгендей 2017 жылдын аягында социалдык роликтерди да чыгарганбыз. Ошондой учурлар көп болуп атат. Бул чет өлкөгө чыгып кеткен учурлар, андан тышкары баягы кайтыш болуп кеткен учурлар болуп атат. Анан кайтыш болуп кетсе, баягы мураскорлор менен көп проблемаларга учурлап калып атат да. Ошого байланыштуу биз ушундай демилге көтөрүп, кайра каттоосун жеңил формада шарт түзүп берип атабыз да. Мисалы бирөөнүн унаасынын ээси Германияда же Россияда, ал аны таап келе албаса эмне кылып каттап бересиздер? Эми биринчиден аны албетте таап келиш керек. Биринчиден ал ишеним катынын мөөнөтү бүтүп калса керек. Экинчиден ал жанагы каттоо күбөлүгүндө анын дареги бар. Ошол дареги менен барып кайрылып, аяктан ошол туугандары болобу, ошол менен байланышып, ээсин албетте табыш керек. Ээси деги эле чындыгында да вообще эле табылбай эле, мындай жолу жок болсо анда бир эле сотко кайрылып эле, соттун чечими менен анын право собственностин признавать этип бериш керек да, укугун ошол автоунаага. Ошол чечимдин негизинде биз каттап беребиз. Мына эми ушул жеңилдетилген каттоо башталганда кезек күткөндөр абдан көбөйөт болуш керек да, унаасын каттатып алайын дегендер. Ошону кезекти бир жеңилдетүү үчүн алдын ала кандай чараларды көрдүңүздөр? Биз албетте аны да эске алып, азыр анализдер жүргүзүп атабыз. Биздин чоң каттоо бөлүмдөрүбүздө биз ошол жана биринчиден иш күндөрүн, иш сааттарын узарткан мөөнөтүн карап атабыз, жолдорун карап атабыз. Мисалы азыркы күндө 8-ден 8:30-дан 5:30 чейин жумуш болуп атса, ошо жумуш мөөнөтүн бир 8-ден 8-ге чейин кылган. Андан тышкары жанагындай дем алыш күндөрүндө да иштеген жолдорун карап атабыз да. Ошол унаасын каттатам деген айдоочулар алдын ала кандай даярдык көрүш керек, эмне документтер даярдаш керек? Ошо айдоочуларга эмне кеңеш берет элеңиз? Мен кеңеш берет элем, азыркы күндө бизде жанагы адресно-справочный бюро деп коебуз. Ал мурун карточный система болчу. 2016 жылда бул электрондуу форматка өтүп, азыр көп жарандарыбыздын могу каттоосу чыкпай атат да, адреси, пропискасы чыкпай атат. Ошол пропискаларын тактап алса болот. Мен аны тактай турчу жерлерин, мисалы бизде portal.tazaqom.kz деген электрондуу порталдан өзүнүн жанагы пин кодун киргизип тактаса болот. Андан тышкары колл-центр бар. 119 деген номерга чөнтөк телефону менен деле түз чалса, бул эч кандай акы алынбайт буга. Ошондон чалып өзүнүн пинин айтса, пин номерин, жанагы идентификацион номерин айтса, ошо тактап берет каттоосун. Мисалы айыл жергелеринде интернет же жанагындай чөнтөк телефондоруна кыйынчылык болсо, аларда бизде информационный киосктар деп ачылган. Ошо информационный киосктарга барып, маалымат киосктторго барып, ошол өзүнүн каттоосун тактаса болот. Каттоого эмне документтер керек? Биринчиден ошо сатып алуучу менен сатуучунун өздүк паспорттору керек. Өздүк паспорттары, өзү автоунаа өзү мамлекеттик белгиси менен жана каттоо күбөлүгү менен. Эгер ишеним кат менен берилген болсо, албетте ишеним каты да керек болот. Усейин мырза, бүгүнкү эфир ушу айдоочуларга, унааларын кайра каттатам деген жарандарга абдан пайдалуу болду болуш керек деп ишенип туралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Аны мен Каныкей Жунусова алып бардым. Саламатта калыңыздар. Шашылыш билдирүү: тоолуу аймактардагы каттамдарга кар көчкүсү түшүүсү мүмкүн. Тагыраак айтканда, төө ашуу, ала